Ошондо балдар түшүндү да оппа депчи, так бул агай жакшы экен, футболду билет экен, мындайды билет экен, сүйлөшүп кетсе болот да. Бирок кире калып эле менин эрежелерим мондай, мына момундай отурасыңар, кеч калсаңар момундай болот деп кирбеш керек да. Балдар менен таанышыш керек биринчи. Балдар менен сүйлөшүп, атам айткан, ошону азыр сен мага кийин мага рахмат айтасың депчи. Бирок чын эле ошондой болду да. Окуучулардын алдында деле бир аз клоун болуш керек да кээбирдечи. Ал жакшысы да. Агай сизди көргөндө эсиме Гүлзат Мамытбек түшөт да. Candies. Ана көп жеп атасың да. Көп. Жегенден кийин кичинекей бала айтат. Enough. Акылбек Атабеков 1996 жылы 17 январда Чүй областында төрөлгөн. Билими номер 42, номер 24 мектептеринде окуган. 2013 жылы Сапат билим берүү мекемесинин Жусуп Бала Сагын атындагы лицейин бүтүргөн. 2013-2017 жылдары Инти университетинде окуп, 2018-2022 жылдары Кыргызстан Ислам университетин бүтүргөн. Азыркы тапта Алатоо университетинде магистратурада окуйт. Иш тажрыйбасы 2018 жылдан бери англис тили мугалими болуп эмгектенип келет. Азыркы тапта эл аралык Сапат билим берүү мекемесинин Чыңгыз Айтматов атындагы лицейинде англис тили мугалими жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары. Үй бүлөлүү, бир кызы бар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Сапат Talks. Бүгүн биздин коногубуз Чыңгыз Айтматов лицейдин тарбия завучу, англис тили мугалими жана социалдык тармактарда английский по-таксырский баракчасынын автору Атабеков Акылбек агай. Агай, кош келипсиз. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Агай, сиз өзүңүздү кайсы 3 сөз менен сүрөттөп койсоңуз болот? Мен бир аз бул жактан кыргызча, орусча дагы, англисче да кошуп кете берет окшоймун. Positivity деп коет, позитив биринчиси. Анан энергичный, анан иман деп коелу. Ушул 3 сөз. Анан экинчи суроомда сиз лицейде тарбия завучусуз. Анан көбүнчө окуучулар сизди Жолский агай деп билишет да баары. Анан лицейде сизде көбүнчө кайсы өзүңүз менен билишет? Биз ушул биринчи черектин аягында бир анкета кылганбыз да. Анан ошол анкеталарда көптөгөн бир суроолор бар экен да. Анан бир суроо бар. Кайсыл агай эжейге мындай жанына келип бир нерсе сурагандан тартынасыз деген бир суроо бар экен да. Анан ошо эң биринчи орунда мен эле болуп калыптырмын да, Акылбек агай деп турат да. Бирок мен мугалим болгондо андай наоборот болчу да. Себеби балдар келип сурап, мугалим болгондо да статусум башкача болот экен да. Анан эми тарбия завуч болгондон кийин билбейм, өзүнчө эле бир сүрүм чыгып эле бир нерсе болуп эле өзүм андайды күткөн эмесмин, бирок ошондой болуп калды да. Эми жумушубузду кылып атабыз, аткарып атабыз мүмкүн болушунча. Ошо. Анда кийинки суроого өтөлү. Кичинекей кезиңизден эсиңизде калган кайсы кыялыңыз бар? Кыялымбы? Ушул менин атам негизи учкуч болуп иштейт. Пилот, военный пилот. Анан өзүм да ошо кичинекей кезимде ойлогом, пилот болот экенмин депчи. Эми ар бир баланын өзү кыялында атамдай же апамдай болуун эңсейт го. Ошо мен да учкуч болом деп ойлогом да. Бирок мугалим болуп калдым. Алла тааламдын насиби ушул экен. Биздин билишибиз боюнча агай, сиз өзү Сапат Токмок лицейдин бүтүрүүчүсүз. Анан өзүңүз окуган системага кайрадан келип иштөө кандай тажрыйба? Өтө сонун. Мен өзү негизги ошо максатым ошол болчу да. Кайрадан келип, башында негизи башка мектептерде иштедим. Башында курстарда иштедим. Андан кийин мындай эле мамлекеттик мектепте иштедик. Анан жана частный мектептерде иштедик. Анан бир күнү эле агай менен сүйлөшүп калдым. Мурунку мага берген агай менен. Класс жетекчим мененчи. Ошо класс жетекчим айтып калды. Келбейсиңби кайра лицейге? Эми мугалим катары иштебейсиңби деп мен да ойлонуп калдым. Сон болмок депчи. Себеби эми системаны тааныйбыз, агай эжекелерди тааныйбыз. Ошон үчүн кайрадан келип иштеп, кызмат кылып дегендей балдарга жардам берип. Ошол эле негизи.
себеби Кыргызстандын келечеги силерде да. Ошо силерге эле бир өзүбүздө алган тарбияны андан да көбүрөөк берүүнү, илим билим тармагында өнүктүрүүнү аракет кылып атабыз. Ошо. Агай, сизге англис тилине болгон кызуу кайсы жерден, ушу качан сиз кызуунуз эмнеден башталды? Бул өзүнчө тема да. Мен атам курска берген, 5-класста эсимде бар. Бир эми аны реклама кылбай эле коеюн, бир курска баргам. Анан мен ал курстардан качып жүрдүм. Качып эле барбайм деп эле, себеби эми американецтер жүрөт тияк бияк жаңы бир нерсе да. Атам айткан, ошону азыр сен мага кийин мага рахмат айтасың депчи. Бирок чын эле ошондой болду да. Башында вообще качып эле тияк бияка эжемдин үйүнө кетип калып эле, микрорайондорго качып кетип эле ошондой болчумун. Анан кийин жок, үйрөнүш керексиң, барыш керексиң, өзү контролдоп баштады, өзү алып келип, алып кетип депчи курстардан. Анан жагып калды. Өзүнчө эле жана китеп окуганда да жана укмуш эми акцент менен окупчу, өзүң да жана аракеттенип, өзүнчө эле американец болуп дегендей. Анан окшошуп кетти, ошо менен кетти. Иши кылып токтош керек экен. Анан негизинде жана жаш балдарга да айта кеткен кеңешим, ата-энелер айтат го, ушуну кыл депчи. Анан өздөрү эле жок, маны кылам дебеш керек экен. Себеби эми ата-эне билет да. Ошон үчүн ата-эне айтса, ушул алар жамандыкты каалабайт да. Чоңоюп калганда, себеби мисалы сиздей кезиңде уже ойлосо болот да. Себеби уже чоңоюп калдыңар. Бирок ага чейин, мисалы 5-6 класстарда, началкада ошондо ата-эне көрсөткөн багытты алып кете бериш керек да негизи. Менин оюм боюнча ошондой. Агай, сиз мугалим катары сиздин жүгүңүз өтө оор. Балдарды тарбиялаш керек, контролдош керек, билим бериш керек, мотивация бериш керек. Анан ушунун баарын кантип сиз жетишесиз баардыгын жасаганын? Эме дейт. Бир цитата уккам да. Love what you do what you love дегенчи. Ошо кылган ишиңди жакшы көрүш керек да. Анан ошо жакшы көргөн ишиңди кылып кете бериш керек да. Эптей билүү деп коет го бизде. Эптеп анан бирок меники ошондой болуп калды. Мен негизи башка эле тармактарга окугам. Анан мугалимдик өзүнчө эле кетип калды. Мен бир курска киргем. Бир эми англисче билем да. Сабак берип көрөйүн деп. Анан кирип сабак берип көрсөм окшошту. Англис тилин өзүм да жакшы көрөм. Ошо менен кетти. Анан балдар менен жана взаимосвязь деп коет го. Взаимосвязь жакшы болуп, сүйлөшүп кетип, анан ошо негизи ошо билим берүү тармагы, жана тарбия тармагы ошол мага жакты да. Анан өткөн жылы мен бир бизнес кылууну аракеттендим, бирок окшободу. Меники эмес экен. Анан кой дедим, болбойт экен деп кайрадан ошо мектепке келип эле өзүбүздүн ишибизди алып кетип атабыз. Чын айтайын, ушул кесипти мен жакшы көрөм да. Бул жакта никакого лицемерия нету. Ошон үчүн эле мен биякта жүрөм да. Чын эле ушу балдарды жакшы көргөн үчүн мугалимдикти, жанакы менторство деп коет го. Ошол нерсени жакшы көргөн үчүн мен мугалим болуп иштеп атам да. Бирок азыр эми тарбия завучу кыйратып деле сабак бербей калдык, бирок эми ошентип атабыз да, иш кылып атабыз. Ошол. Агай, сизди социалдык тармактарда английский по-таксирский деп таанышат көбүшөчү. Анан сиздин социалдык тармактарда TikTok аккаунтуңуз, видеолор өтө көп просмотрга жетет. Анан ошо суроо бар бир. Эмне үчүн сиз ушул атты таңдадыңыз? Мени укмуш эле жылдыз кылып салдыңар го, андай эмес. Эми бир аз бар. Эми кандай десем, айтып атпаймынбы, жана жакшы көргөн нерсеңди кылып кете бериш керексиң депчи. Ошо мен англис тилден баштагам, негизи эле мектепте да олимпиадчик болчук. Анан эми англис тилди билсем, башкаларга кантип пайдасын тийгизе алам. Англис тилди үйрөтүп да. Өзүбүздө да бир аз ошо дин боюнча маалыматыбыз бар, ошон үчүн да тиги бөлүшүп дегендейчи, адамдарга пайда берүү деген. Анан эми комментарийлерди да окусам, көптөгөн жакшы комментарийлер келет. Анан эми дух аласың да, жана мотивация деп коет го. Дем алып туруп, "Уай" деп жазып кете бересиң да, кылып кете бересиң. Ошондой. Демек сиз англис тилин жаштардын тилине жакын, жеңил, ыкчам форматта түшүндүрөт экенсиз. Анан окуучулардан сурасаң деле англис тилден эң жакшы мугалим ким десе, Акылбек агай деп берет да бардыгы. Анан ушу бул по-таксирский методуна башка мугалимдер колдонбогон эмне бар? Билбейм, силер азыр чын эле айтып атасыңарбы, билбейм, бирок
ишенип кое берейин. Анан айтып атпаймынбы? Мен негизи мектептерге барганда да айтам да, жанакы чоң чогулуштар болуп калат да, мен айтам, мен мугалимдерге да айтам. Мындай эле мугалим болуп жүргөндө да айтчым. Эң маанилүүсү балдар менен жанакы коннект деп коет го, байланыш болуш керек. Ошо байланыш болгондон кийин анан үйрөтүп кете берсең болот да. Бирок кире калып эле, менин эрежелерим моундай, мына момундай отурасыңар, кеч калсаңар момундай болот деп кирбеш керек да. Балдар менен таанышыш керек биринчи. Балдар менен сүйлөшүп, кандайсыңар балдар, эмне болуп атат, силерге эмне жагат, ар бирибиз мисалы мен лицейге келгенде 2 жыл мурун бияка келгенде балдардан сураганда биринчи эле ошо мен балдар менен сүйлөшүп эле баштадым да. Тема ушундай экен. Зумрат эже бирок мага айткан, ушул теманы өтөсүн депчи. А мен 20 мүнөттө балдар менен мындай эле сүйлөшкөм да. Бир футбол деп койсом эле балдар баштады. О, агай, which team do you support дегенде мындай депчи. Анан сүйлөшүп кеттик. Ошондо балдар түшүндү да, оппа депчи. Так, бул агай жаш экен, футболду билет экен, мындайды билет экен. Сүйлөшүп кетсе болот экен. Балдар мындай, оппа, хук болот да. Англисче хук деп коет го, крюк. Ошону менен бир кармайсың, анан уже алып кете бересиң да. Бизде да азыр биякта мындай энтузиазмы күчтүү, энергетичный, жакшы бир жаш мугалимдерибиз бар. Ошондой кылат да. Мисалы күчтүү мугалимибиз бар, Мухаммад Ашраф дегенчи, Египеттен келген жаш мугалим, бирок 11-класстарга берет. Ошолорду да жакшы кызыктыра алды да. Ошол эле метод негизи. Анан улуу мугалим болсоң деле бир нерсесин тапсаң болот да. Балдар менен сүйлөшүп, юморго салып дегенде, тамашага салып сүйлөшүп кетсең, негизи ошол кызыктуу болот. Башында эле кирип алып, present simple деп кирсең, эч ким укпайт да. Агай, сиз студияда отуруп, өзүңүз стилиңизде бир кичинекей сабакка көрүп койсоңуз болобу биз үчүн, көрөрмандар үчүн? Кандай сабак? Өзүңүздүн стилинде, мисалы күнүмдүк сүйлөө керек болгон жөнөкөй фразаларды же бир оңой английский топикти тандап. Сиз өзүңүз окуучуларга объяснять этесиз да. Анан ошону бизге көрсөтүп берсеңиз. Мен мындай сабак деп эле коеюн. Мен эң биринчи интервьюмду айтып берейин. Кайрадан бир компанияны реклама кылбай эле коеюн, бирок бир курска келгем. Анан ошол курста жалаң англисче сүйлөшөт да. Жалаң англисче сүйлөшөт, анан интервьюнда англисче алат. Эме дейт мага. Сиз элестетиңиз, мен нөлдөгү баламын дейт. Ушул нөлдөгү балага сөздү түшүндүрүп бериңиз деп атпайбы? Бирок кыйын эле сөздөр болчу да. Анан мен окуя, эч нерсени билбеген балага кантип бир тилди үйрөтөсүң дедим да. Анан мейли аракет кылып коелу. Анан алар мага сөздөрдү берип атты. Бир нече сөздөрдү берип атты. Ошол сөздөрдү мен англисче түшүндүрүш керек болчумун да. Анан элестет, сен кичинекей эле баласың. Анан мен бир сөздөрдү түшүндүрүп атам да. Анан ошол интервьюер мага сөздөрдү айтты. Эң биринчи сөзү эле enough деп атпайбы? Enough деген достаточно дегенди билдирет да. Анан мен мандраш болуп эле кой деп көрсөтүп баштадым. Унуттум да. Candice. Ана көп жеп атасың да. Көп жегенден кийин кичинекей бала айтат. Enough. Ошентип түшүндүрдүм да, мисалы. Эң биринчи эле сөзүм ошо мугалимдикке эң биринчи киргеним эле ошо болчу. Аны эске кирип калат экен да. Ошондой эле, ошол эле метод. Чоң бир азыр тиги present perfect to be'лерди эметпей эле коеюн, бирок в целом айтам да. Ыкма ошондой болуш керек деп ойлойм. Бир аз жана окуучулардын алдында деле бир аз клоун болуш керек да, кээ бирдечи. Ал жакшысы эле. Агай, сизди көргөндө эсиме Гүлзат Мамытбек түшөт да. Анан High Time English деп чыккан, сиз дагы ошондой популярдуу болуп кетпейсизби? Билбейм, комментарий жок го дейм. Себеби ал эжени көрүп жүрдүк. Өзүм деле окшош деп айта албайм. Ошо каждый человек уникален по-своему да. Ошо ал эжеке өзүнчө бир ыкмалары бар, жана High Time депчи. Бакырып эле чыга калат го. Биз бир аз башкача, бирок жаш кесибизде, мисалы 7 жыл мурун мен деле ошондой Инстаграмга чыгып бакырып эле жүрчүмүн да. Азыр көрсөм жана азыркы тил менен айтканда кринж да. Ошо. Жаштаргачы руханий жактан ушунун баардыгын бир жетишкен кандай бир сунуштасаңыз болот? Өтө маанилүү сонун суроо экен. Жанакы эме да. Англисче бир аз кошуп кете берейин.
spirituality, physicality, mentality деген нерселер бар да. Ушул нерсени бирге киши алып кетсе, чоң мындай жакшы ийгиликтерге жетет да. Эми өзүмдү мындай идеальный бир эме үлгү айта албайм. Себеби өзүм деле бир аз үйлөнгөндөн кийин бир аз лишний вес чыгып кетти. Бирок в целом ушул нерсени чогуу алып кеткенде өтө сонун да. Жанагы духовный моменти бул жагында жакшы болуш керек. Негизи жанагы не деп коет? Здоров эме. Не деп койчу эле? В здоровом теле здоровый дух деп коет го. Ошондой да. Жана машыксаң, футбол ойносоң, мисалы гантель көтөрсөң, анан ичинде да мындай өзүңө келип баштайсың да. Дисциплина болот, бардыгы болот. Анан руханий маселеси өтө маанилүү. Азыр жакшы бир долбоор бар. İnsandык өнүгүү программасы дегенчи. Классный частта болчу. Классный часттын ордуна инсандык өнүгүү программасын кошулду. Анан ал жактагы көргөн темаларыбыз өтө кызыктуу да. Жана жоопкерчилик, жоомарт болуу маселеси, ошолор өтө кызыктуу эме манерасында берилген да. Ошону эми ар бир мугалим колдонсо, анан бул жакта өтө маанилүүсү да балдар менен сүйлөшкөндө мындай такыр эле жанакы диктатор болбой, балдардан да сураш керек да. Жана Кембриджде бизде үйрөтөт го, student centered method депчи. Ошо окуучуларга басым жасоо, окуучулардан чыксын дейт да. Бизде жана elicit деп коет. Мы должны выявить, то есть взять информацию от учеников, нежели самим все время говорить да. Ошондой. Агай азыр сизге 5 кыска суроо берем. Анан сиз 5 кыска жооп беришиңиз керек. Бирок тез жооп беришиңиз керек. Макул, түшүндүм. Анда баштайлы. Эң жакшы көргөн англисче сөзүңүз? Chocolate деп коеюнчу. Эң көп колдонгон фразаңыз? Англисчеби? Бар. Өтө кыйын сөздөр экен. Guys деп көп айтам да. Балдарга guys деп. Бир күнүңүз бош болсо эмнеден баштайсыз? Бир күнүм бош болсобу? Бир күнүм бош болсо эмнеден баштайм? Дара талуудан баштайм го? Түшкү тамакта эң жакшы көргөн тамагыңыз эмне? Күрүч. Биз лицейде өтө каттуу агай деп сизди билебиз. Бардык окуучулар сизди каттуу агай деп билет. Анан үй бүлөдө сиз кандайсыз? Үй бүлөдө жок, андай эмес. Эме такыр карама каршысы болуп калат да. Бул жакта да 2-3 агай бар, мындай катуу да, мындай карасаң, үйдөн карасаң, ой деп жүрөт да. Мейли депчи. Эми себеби үйдө башкача да. Менин кызым да бар, келинчегим, анан алар аялзат да. Аларга мамиле башкача болуш керек да. Ошондой. Агай, сиз биздин көрүүчүлөргө мотивациялык бир кеңеш бере аласызбы? Мотивациялык кеңеш. Ата-энеге кызмат кылуу, ата-энени урматтоо, сыйлоо. Анан ата-эненин ыраазычылыгын алсаң, анан Кудай Тааланын да ыраазычылыгын аласың да. Негизги ошол кеңешим ушул. Негизи эле жыйынтыктап кетсек, ушинтип подкастка келип мүмкүнчүлүк бергениңиздерге чоң рахмат. Сонун болду. Сиз да сонун алып бардыңыз. Алла разы болсун. Негизи эле ушул форматта бир аз мындай сүрдөт өткөн адамды. Бияктан фонарь уруп атат, бул жактан 2 камера турат. Анан өзүнчө эле мындай расмий бир түрдө отурабыз да. Негизи мен көмүп калганым бир эле камерага сүйлөө да. Ошондон да бир аз толкулданат экенсиң. Жалпысынан чоң рахмат, сонун болду. Негизги адамдарга айта кеткен нерсем бул илим, бул эми жанакы эң биринчи парзыбыз илим болуп атат да. Ошо илим жолунда жүрсөк, адашпайбыз да. Негизи окуш керек, илимдин жанында жакшы кулк мүнөз болуш керек, жакшы тарбия алыш керек, улууларды урматташ керек. Ошентип жүрсөк, Кыргызстаныбыз өнүгүп кетет деп ойлойм да. Агай, бүгүнкү маек бергениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Сапат Токстун алгачкы подкасты сиздер менен Нурислам жана Акылбек агай болду. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Биздин социалдык тармактарына катталып кетиңиз. Көрүшкөнчө.